Uzun речти угуп отуруп, баягы Союз эмне үчүн кулап калганын түшүндүм да азырчы. Профсоюз дейт мына, профсоюз. Эски машина мингенди, эски кийим кийгенди көргөн жокмун, бирок эски имаратта отурасыздар да. У меня вообще друзей нет, только коллеги. Кандай болуп турат? Сойкуу кана. Мен болсом айтат элем, кете бериңизчи аксакал дейт элем мен, түшүндү беле. Все, до свидания. Азыр сиздерден эч ким коркпойт, себеби сиздер погода жасабайсыздар. Кайтабы, кайтпайбы? Биз өзүбүздүн алып жетти. Хорошо, что вы пришли. Там мындайда бир интрига бар да. Акча көп да. Башкалар болгондо кичине үнөмдөй. Жок. Сиз өзүңүздү буржуйга окшотпойсузбу? Жок. А мен окшотуп атам. Сиздин о тетиги мына портфелиңизди көрүп, ага кагаз батпайт экен, телефон батат экен, акча батат экен, андан башка эч нерсе жок. Это не подарили. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Азыр мына жерде профсоюз федерациясынын бул киши жок окшойт, э? Саламатсызбы? Так. Мына илгерки отургучтар окшойт. Бул жерде 1 жыл, 2 жылдан бери эч ким отурган эмес окшойт. Мындан карагыла. Мына жакыныраак алып келсең, мына. Мына чаңды карагыла. Мына. Мына чаңды карагыла, мына үстүнө сүртүлүп турат мына. Чаң. Макул эми анда эч ким отурбасын. Мындан карагыла. Мына. Мындан карагыла. Мына. Профсоюз дейт мына, профсоюз. Союз ураган ошодон кийин бул жер турган, бул жерге эч ким басып келген эмес. Бирок эмгекчилердин акчасына ушул жердин жылуулугуна, светине, деп мына светтер жанып турат, азда карасаңыз күндүз. Жанып турат, ушулардын баардыгына мына акча кетип турат. Бирок кереги жок. Жоюлсун, кереги жок булардын десе, капа болосуңар. Бирок ушундай. Жоюлуш керек бул жер. Бул жердеги мына килтейген мүлк, азыр мына бизде имарат жок деп, жанагы ак үй салынып атат. Ак үйдү мына жерде ак үй кылып койсо деле боло берет өзүчү. Боло бермек. Жакшылап ремонттоп туруп. Ушундай, туугандар. Азыр кээ бир маалымат боюнча ыдырыс келди деп, кабинеттин ичинен култап жатып алган деп айтып атышат. Эгерде ошондой боло турган болсо, мынандан баштап тетиги жерге чейин ошол төраганын кабинети. Бул жерде бардык шарты бар. Ичинде туалети дагы бар, дивандар дагы бар. Үйүнө телефон чалып коюп, мен кечирээк барам деп коюп жатып уктай бериши деле мүмкүн. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жақсыбы? Так, турганыңыздар ушул жерде окшойт. Азыр эле ушул жерде деп атканда биз алдыбыздан чыккан жок. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкта дистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Адамдар бар да, ал болгон. 30 жылды мурда болгон. Бүгүн болсо иштеп атабыз. Эми ошо кыйналып иштеп келаткан кишилерге рахмат, силер иштеп атасыңар. Ушундай иштегиле, ушунун баарын түздөгүлө деп айтса биз так кубанат элек да. Ошон үчүн мындай түз иштеп аткан кишилер дайыма жаман сөздөр тиет экен. Мен ачык айтып коем мына. Биз отурсак
Biz жакшы туура иштеп аткан кээ бир кишилерге бул жакпайт экен. Это как опасность их существования дегенде да. Туура иштеп биз оңдоп келе атпайбыз мындай. Трактор бар, жүргөндө оң жолду түзөп келет да. Биз ошондой эле атабыз. Ошондой келе атканда кээ бирге жакпайт экен да. Мына дайыма улан бегеш турат. Кандай гана күн түнү иштеп атат. Уурдап атат, тигиндей мынтат, ушу жетекчи мен 10% алат. Ошондой эми кто такие они делают? Мен айтып коем, кто они делают? Мен ачык айтам, мен билем алар кандай. Алар бузуктар дайыма ошондо эски заманда жүргөн, ошо эки эски заманда жакшы көргөн адамдар, ошо кезде алар турмушу жакшы болгон. Ал бүгүн асыр башка күн. Биз андайга жол бербейбиз мына. Знает мына. Бирок бүгүн маселе жана ал иштин жазасын билет. Бирок бүгүн маселе жана санитар боюнча болот да, аларды аракет кылабыз да. Бирок биз өзүбүздүн алып жетти инвесторду алып келип туруп, эми аренда деп кабина айтса, пожалуйста, арендатор мен иштесебиз. Бирок аларды ушу татынакай жерди жанагы профилди мен айтпай, кандай ушу жүрөккө эң жакшы жери болсо, ошондой эле калтырып, ошондой өнүктүрүп аракет кылабыз. То есть мындай разумно бүт бар эмне. Биз туура иштесек, анан эртеңки келген кишилер айтат, ушундай болгон экен. Эртең эле бизди преступник кылып коет. Биз ошон андан алыспыз. Мы будем работать правильно, и мы замчаемся. Алдыңызға отырмасам болбай қалды. Бери мында менде келген сразу канча бюджет, канча деген. Я вот я не знаю, представьте, я не могу все помнить дегенде. Туура. Да мен азыр сиздердин баягы узун сөзүңүздү, узун речти угуп отуруп, баягы союз эмне үчүн кулап калганын түшүндүм да азырчы. Кантип кулаганынчы. Анан көрсө союздун жыйындары ушундай стилде, ушундай форматта, ушундай логикада өткөн окшойт. Анан эми түшүнүп атам азыр сиздердин мурда такшалган мурда мастерствоңуздарды түшүнүп атам. Бирок азыр мен сурагым келип атат да, негизи эле жалпы объектиден да түшүндүм, баягы президент 134 объект сатылып кетти деп айткандын арасында анча-мынча жабдыктар, анча-мынча кичинекей нерселер бар экенин түшүндүм. Негизинен чоң мүлктөрдү алганда ал аз эле болуп чыгат, туурабы? Бирок анын ичинен ошо бардык мүлктөрүңүздүн ичинен жарым-жарымдай сатылган дээрлик бардыгына тиешелүү болсо керек. Туурабы? Мисалы Ош пансионаты. Ош пансионатындагы жер азыр ошондо берки Маматкарымга эмне боло турган болдук эми? Маматкарымга баш ийебизби же Маматкарым алып алган мүлктөрдү кайтарабызбы? Мына бул киши Уланбек айтып койчу, пожалуйста, мына. Жок, мен жетекчинин позициясын уккум келет да өзүм. Эмне кандай жетекчинин эркине жараша бул жигит иштейт же болбосо иштебейт. Ошого жараша. Мындайда мен эч кимди айтпайм. Бул киши политиканы социальный өткөрүүсүн мен колдойм. Мен диктат мындай кыл деп это неправильно. Потому что бул киши менден жакшы билет да социальный политика. Бул киши управление начальник менден жакшы билет, ийне жибине чейин билет да что там творится. Мен муну кайтабы кайтпайбы? Сиз отчетту алып атасыз да булардан. Кайтабы кайтпайбы? Маматкарымдан мүлктү алабызбы, албайбызбы? Же Маматкарымга жатып беребизби мында? Орай айтканда. Мындайда биз азыр мына күнүнө иштеп атабыз. Мына биз юристтерди 1-2 жолу жибердим мен. Мына иштеп атабыз. Бүт барын кайтарганга аракет кыл. Бүт барын тең. Кайтабы, кайтпайбы? Кайтат деп ойлоп атам. Азыркы бүгүн мындайда мага бүгүн эмнеге жакшы? Бүгүнкү күндө биздин президент айтып аткан кезде бизге жеңил болуп калды. Мен айтам да чоң рахмат. Биз кыйналып ошо иштеп аткан, ошо ишти жүргүзүп атканбызда, бирок ушундай политика болгондо бизге жеңил да. Бизге мына жанагы прокуратуралар бүт бара бизге көңүл буруп калды да. Бизге кайтарабыз деп ойлоп. Ага, кечиресиз, мен аны түшүндүм. Мына мен сиздерге топ тыргыттым. Президент дагы сиздерге топ тыргытты. Чабып ал деп атат. Чап упайды ал деп атат, очкону ал деп атат. Бирок сиз азыр ойлоп атам деп атасыз да. Сиздерден мен мындай бир эркти көрбөй атам. Ойлоп атасызбы же кайтарасызбы? Кайтарабыз. Кайтарганда биз эмне бияка эмне бекер отурат дейсизби? Мына иштеп атабыз мына. Мына канча жол, 2 жол жибердикпи, дагы соттор болот, Ошондо мында даны айтып берчи, канча саат эли келечекте болот. Бул детально билет да, юристтер. Детально андан алабыз. Анан дагы бир маселе, азыр детально дагы алса керек. Өзү негизи сиздерде жалпы канча метр квадрат мүлк бар? Имараттын өзү. Квадратурага алганда.
бондуунда бул имараттын Жо, негизи бардыгын алганда канча бир нече миллион болбосо керек го, эми канча? 700-800. Эми мен аны квадратураны сураганымдын себеби азыр мисалы көбүнчө сиздердин мүлктөр эң негизинен эң кымбат жерлерде жайгашкан. Мисалы Чолпон Атада жайгашкан, анан Ошто жайгашкан, анан Бишкекте жайгашкан. А калган мүлктөр жанагы Нарында, башкада болгондо дагы алар борбордо турат. Кыргызстан боюнча азыр мүлктөрдүн метр квадратынын баасы 10-15 доллардан 20 долларга чейин болуп атат ижара акысы. А сиздердеги мүлктөрдүн ижара акысы канча болуп атат средний баасы? Себеби азыр сиздер мына көрүп атам, эски имаратта отурасыздар. Мен эски машина мингенди, эски кийим кийгенди көргөн жокмун, бирок эски имаратта отурасыздар да. Анан көп жерлерде шартыңыздар өтө начар. Мен аны түшүнүп атам. Айлыгыбыз аз деп атасыз. Аны дагы түшүнүп атам. Бирок жанагы ижарага берген баадан ошол нерсе чечилиш керек эле да, жок дегенде. Азыр эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы мен түшүнүп турам. Сиздердин негизги милдетиңиздер баягы адамдардын, эмгекчилердин укугун коргоо экенин түшүнүп турам. Бирок алдыңыздардагы мүлктү, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды, өзүңүздөрдүн интересиңиздерди, мына кызыкчылыкты өзүңүздөр коргоп алып, ошону туура баалай албай аткандан кийин башканы мындай кое турсакпы дейм да мен. Ошон үчүн сурагым келет да, азыр средний эмеси барбы баасы? Канчага туура келип атат? бир эле мисал келтирип берейин сурооңузга тагыраак. Бизде Бишкектин батыш бетинде автобазабыз бар, турист деген. Жалпы аянты 2 гектар 600 соток. Имараттын өзүнүкү менен ошонун ичинде жайгашкан. Ошону бүгүнкү күндө биз бардыгы биригип 230 миң сомго бир айга беребиз. 230 миң. Биз келгенге чейин анын баасы 60 миң сом болчу. Бүгүнкү күндө 230 миң сом ай сайын төлөйт. Туура, жакшы экен, көтөрдүңүздөр. Ошол эле маалда баалар дагы көтөрүлүп атат. Ооба. Сиздер келгенге чейинки баа башка, азыркы баа башка. Азыр сиздер көтөрдүңүздөр, туура. Бирок азыркы рынок деген нерсе бар да. Рыночный баа канча болду? Ошону менен сиздердин разницаңыздар канча болду? Эми биринчиден мен жана айтпадымбы, доллар менен караган жокпуз. Жок, доллар менен эмес, сом менен айтып берсеңиз. Биз бухгалтерия менен акылдашып калабыз. Бухгалтериядан ошондой заключение келген, бүгүнкү менен туура келип атат дейт да, ошол азырынча. Туура келип атат дейт. Так билбейм. Анан кийин интернеттен ачып карап көрөм. Эң ийгиликтүү пансионатыңыздар азыр кайсыл? Биздики Көгүлтүр ысык көлү, Голубой көл. Андан канча киреше берет жылына сиздерге? Жылына эми бир жылга ала турган болсок, мисалы 9 миллиондон 10 миллионго чейин берет да, мисал үчүн. Бирок биз аны бардыгын эле акчалай эле бардыгын өзүнө ала албайбыз. Анткени өзүнүн баягы развитие деп коебуз да, өнүгүшүнө да салынат да. Ооба, түшүнүп атам. Негизи эле мынау жерге, мына центральный бюджетке келип түшкөн акча канча ошол? Центральный бюджетке келип түшкөн, кызык болсо анан бир кеңири интервью алсаңыз, бухгалтериялык документтердин баарын көтөрөлүк, ошол жерден баарын ачып көргөзүп беребиз. Макул, мен аны түшүнөм. Бирок дагы бир маселе да, мисалы Голубой ысык көл менен жеке менчик дагы кайсыл эмени салыштырса болот? Карвен деп коебуз. Карвен азыр жеке менчикпи? Жеке менчик го Карвен. Карвен канча киреше таап атат? Мисалы Голубой ысык көл канча киреше таап атат? Салыштырып көрсөк болобу? Болот, албетте. Мен мисал катары айтып өтөмбү? Бул жерде мындай да, биз ушуну алмаштырабыз да, өткөндө сиздин передачаларыңызды көрдүм, аябай жакшы суроо. Бул түшүнүктүү болушун айта кетелик. Мисалы Карвенди ала турган болсок, Карвендин биринчиден жеке менчик болгондуктан ал жердин шарты өтө жакшы. Мисалы биздикине салыштырмалуу. Анан ал жерде көбүнчө коммерческий кирет да, жеке. Биздин Көгүлтүр ысык көлдө мисалы 630 орундук, мисал үчүн ал жерге бардыгы коммерциялык түрдө кирбейт. Ал жерде биз жана жолдомону тейлейбиз да. Жартысы мисалы жай мезгилинде, июль-август мезгилинде, акча тапчу мезгилде көбүнчө жолдомо кирип калат да. Ошондо ар жагында 1-2 люксовый корпустарыбыз бар. Киреше ошол жанагы жеке хозрасчет деп атпайсызбы? Ошондон келген киреше баягы суусуна, светине, башкасына жардам болсун, жумушчуларга премия иретинде айлыкка жардам болсун деп бир аз эле акча татат. Ошол түшкөндөн акчага бизде ремонт жүрөт, анан бизге которот, ушундай да. Ошол себептен биз жана жекелерге салыштырмалуу биздики төмөнүрөөк. Ал эми жай мезгилинде ушул июль менен август айында, ушу 2 айдын ичинде эгерде коммерциялыкка бизге жол берсе, анда албетте көп киреше табабыз. Ким жол бериш керек? Сиздер өзүңүздөрдүн мүлкүңүздөр. Азыр бирөө келип туруп, мен мисалы киришейин десең, айтасыздар. Бул жеке менчик, бул биздин мүлк. Киришпегиле башта ортпагыла дейсиздер. Туурабы? Ошол эле учурда сиздер да кимден уруксат сурап, кимдин оозун карап отурасыздар, түшүнбөйм. Ошол жерге киришинеби?
негизи эле оңдоп нары бери кылып оңдогон го. Ал жер Порядокто айтып берчи. Мындайда тургундар. Мындайда бизде мындай санаторий, мындайда чоң нерсе өзүнчө план бар да развития. Туурабы? Анын директордун өзүнүн эме пландары бар. Биз менен согласовать этет. Анан бизде комиссия по недвижимости деген бар. Анан кийин биякта управление бар, Кыргыз совет корт. Андан башка президиум анан совет. Так вот бюрократический иерархия деген. Анан ал жеткенче да бир эки ай өтөт экенде, мына мен келгенде Касымалиева директор санатория кат жазат да. Вот смотрите, она пишет, можно ли снести мындай летний кинотеатр, уже урап калган, только стены стоят. Можно ли построить туалет, слушайте. Слушайте, мындайды өзүнө бериш керек да. Биз майда чүйдөгү кол бут тозуганан эме. И вот мы и разрешаем, да? Через совет прошло. Я мен жаңыдан келесимде. И вот она туалет это построила, это снесла. Проблема с кадрами в этом голом. Эмничном смотрите, все врачи постарели уже. Никто потока нету. Врачи уже по 70 лет. Хорошие врачи. А ертең кетейин деп турса, нету врачей. Чолпан окутуп туруп кайта ошо калып барыш керек. Или надо, чтобы жилье было, чтобы он обучился, дали ему жилье, чтобы он там работал. Проблема большая там. То есть культура это да, как бы у нас впереди многих, но проблем много. Там даже где хорошо, проблем много. Анан мына айтам да, жанагы саякат боюнча. Саякатты мен келгенче 49 жылга келишим тогузуп кетирип коюп турду. Это считайте, прощай, до свидания болуп калды. Биз келгенде согушуп атып мына ГКНБнын комиссия менен жардам берип атып, аларды өзүңүз билесиз, жанагы меры дегендей да. Жана 49 жылды кайтадан жоготтук. Переписали соглашение. Эми ушул жерден токтоп туруңуздар, жакшы экен. Эми сиз айтып атасыз, бизге инвестор келсе деп атасыз. Мына менде акчам көп. Мен миллионермин. Мен сизге инвестор болуп келейин деп атам. Мен мисалы сиздердеги бир пансионатты алайын деп атам. Айталы кайсы эң жакшы деген голубой стеколду мен алайын деп атам. Мен андан да жакшы кылайын деп атам. И ошол жерге мен дагы бир 3 миллион доллар салам. Жок дегенде. И мен сиздер менен келишим түзүп атам. Келишимди түздүк, ошондо түзгөндө мага кепилдик керек да. Мен акчамды салып, аны жакшынакай кылып оңдоп, анан эртең сиз кеткенден кийин бул киши келип ордуңузга. Келгенден кийин жок, жанагы келишимдин шарттарын кайрадан карап чыгышыбыз керек. Бул киши сага арзан берип койгон экен. Көтөрбөсөк болбойт деп отурган картина болот да. Ошон үчүн сизге кайсы инвестор келет деп ойлойсуз? Кандай гарантияларды бересиңер азыр инвесторго? Инвестор келгенде акча табам деп келет дем. Да, бир жакшы маселеде мындай дедиңиз. Кандай кепилдик бересиңер дейм. Биз мында 3 жыл согушуп атып, элдерге өзүбүз жаман жагынан көрсөтүп коюп турубуз, анан бизди инвестор коруп калыптыр. Ооба, коркот. Бул федерация барсак, эртең кандай болот булар? Кайта булар согушуп калса, биз надежный ли он партнер деп калыптыр да. Ооба. Ошон үчүн бизде но биз айтып атабыз, ай бизге келди, иштейбиз, меси будем созидать туруп. Но они с опаской келип атат да. Бирок ошон үчүн азыр ошол жол менен барабыз да, ошого келип туруп биз макулдашып туруп чечебиз. Ошон үчүн сиздерден мүлктү сиздер элге кайра мамлекетке бербейсиздерби? И мамлекет өзү алсын дагы аны долгосрочный арендага береби, же биротоло аукционго коюп сатабы, сатсын. А бирок сиздер аны эптей албаган нерсени коюп эле ошо укук коргоочу ишиңиздерди кыла берсеңиздер эмне болот? Сиздер мен аны түшүнүп атам, мен укуктук жагын мен түшүнүп атам, туура эмес, бирок азыр мисалы Садыр барып, эми алам деген нерсесин алып эле коюп атат. Ошентип алып койсо эмне кыласыздар? Мына сиздер өзүңүздөр правозащитниксиздер, чыгасыздар, митингге чыгасыздарбы, чыкпайсыздарбы? Чыгабызбы? Республиканы айтса чыгабыз. Кандай кыласыздар? Эл чыгабыз. Мына мисалы жанагы Шакинин эмелер мүлктөрүн алып эле койбоду. Мына сен туура эмес иштеген экенсиң, все, болду, хватит. Давай, бер мамлекетке деди, алып койду. Ошондой кылып алып койсо, Шакинин эч нерсеси жок экен эми баягы. Профсоюз эмес экен. Ойлоп атам да, биздин жетекчилер андайга барбайт, эмишинесе алар ушу системаны билет. Ар бир өлкөдө профсоюз бар, анан мүлктөр бар. Мына бизде бир кезде Спартак стадион биздики болчу экен. Аларча деген алда биздики экен. Биздин жерибиз көп экен да, азыр ушу ар кандай себеп менен азайып бараптыр. Ана мында да мына Мореке мүлктөр бүтпөр
өкмөттүн акчасы эмес. Бул жанагы ВЦСП профсоюздун акчасы. Сиздин бештиңиз, мен бештим ошондо отуруп чогулуп туруп. Аны бардыгыбыз түшүнөбүз. Эмгекчилердин кошкон взносунун эсебинен жашап атасыздар. Өкмөткө берилет. Өкмөттүн башка мүлктөрү. Мына өкмөт деле мына санаторийлер бар. Өкмөт деле эптей албай атат. Мен ошону айтып атам. Алып туруп сатсын же долгосрочный ижарага берсин деп. Өкмөт бар. Жана Аврора бар, жана Кыргызсозмор бар. Жана ошолор бар да. Эми аларда дагы вот өзү негизи бул мыйзам менен мындай жашоонун мыйзамы менен далилденген бир көрүнүш бар да. Эч качан мамлекет же болбосо профсоюз, ачык эле айтайын, жакшы кожоюн болбойт, эффективдүү менеджер болуп бербейт. Аны мыйзам мындай жашоонун мыйзамы далилдеди да уже. Биз ошого карабай жок, биз кылабыз, бизде туруп турсун деп атабыз, а бирок сатып жеп коюп атабыз. Мындайда сиз айткан кечеги күн мына отуруп атабыз. Биз азыр перспектива развития санаторий деп туруп мына бүгүн бүтөт. Ар бир санаторийче директору менен отуруп, эмне керек деп баарын чийип эметип, ошого биз инвестор тартабызбы, акча табызбы, иши кылып фонд түзөбүзбү, прибыльден иши кылып в этом плане будем работать дегенде. Именно айтам да, мен чын эле айтам да, мен көзүм жетип турат. Келечекте эң бай уюм биз болуш керекпиз. Мына айтам да, бир көстө даже президент айтат, ай, профсоюз бияктаган ушу могуларга жардам берилди деп, ошондо күн болот. Бирок ошого жетиш керек да. Аны айтам да, биздин эме иметь такие возможности, вот такие земли, такие прекрасные места, где нет ни у кого дегенде да. Это грех дегенде мы должны это поднять. Туура айтып атасыз, бирок экинчи жагы бар да, эч качан кул бай болгон эмес да. А сиздер азыр бийликке кул болуп атпайсыздарбы? А бийликке тең ата партнер болуп, сиз айтып атасыз жана Францияда жанагы самолетторду токтотуп коюшат деп. А токтотуп коюп болсо дагы алар өнүгүп атпайбы? А бизде макул, сиздер самолетторду токтотпой иштеп атасыздар. Кана өнүгүп кеткенибиз анан? Кана жыргап кеткенибиз? Бизде мындайда аякта кичине башкача да. А неге бизде ошондой кылса болбойт? Биз андай күчтүү профсоюз эмес. А неге күчтүү эмес сиздер? 30 жылдан бери болду да. Биякты адамдар ошол жылдан бери иштеп келген адамдар. Вот ошону түшүнүп атам. Эми жакшы экен. Эмне үчүн алмашпайт булар? Булар мындайда аппараттын балдары булар наемные. Алар келип иштейт. Они келип кетип иштейт. Бирок комитеттеги төрагалар же шайлаган алар ушу көп жылдан бери иштеген. Жок, макул, мен баягыда көрдүм эми, Оштогуну көрдүм. Оштогу деле ошо куду сиздердегидей экен. Жок, кээ бир жетекчилер өлүп калгыча иштеп атат да. Эмне үчүн ошо сиздерде эмне үчүн мындай ротация деген нерсе болбойт? Эмне үчүн мисалы президент, биз бир нече президентти куудук. Сен көп жолу отурдуң деп. Мисалы Акаевди айттык. Сен эки эле жолу шайланууга укугуң бар. Сен 3 жолу шайландың. И 4-күнчүсүгө калып атасың. Я хотел бы выборная должность. Мындайда эмне үчүн сиздерде өлүп калгыча кайра шайлана берет? Мен мына силер менен иштеп атам. Я вот сам об этом думал, Раскульбек. Вы знаете, что? В чем дело? Психология такая. У нас есть представители областных, да и комитетов, которые уже возраст. И птепсили баспират. Мына бүгүн айтып атат. Я знаю, он говорит про представителя областного совета по здравоохранению. Это Оштогу? Ошто. Ошондой эле жалаба. Гөлдө да ошондой бар экен да. Жаштар думают о своей карьере. Они думают всегда, мындайда психология. Профсоюз это дело пожилых людей деп ойлойт экен да. И не хотят идти в профсоюз многие работать на освобожденную работу. Потому что он хочет расти по своей карьере, который он был экономистом, юристом и так далее, и так далее. Вот в чем беда. И потом у нас не хватает принципиальных. Кыргызский менталитет, мындайда. Кой, аксакал көп жылдан бери, пусть он работает дейт да. Вот это мешает нам жить. Не может, надо, сказать, проводить надо. Жашыңыз канча да? Меники народ знает. Сиз эми кыз эмессиз го, мен сиз менен таанышып аткан жокмун го, эми жашын жашыргыда айтып бербейсизби? Депутаттар барында айтып, менде сурат айтып, менде. Сиз канча жашта дедим? Я говорю, Кудай берген жашта. Но я с любым молодым человеком могу 100-метровку проверять быстрее. Сиз 100-метровка канча чургайсыз? Мен билбейм, мен 39 жаштамын да. Сиз менин балам анда кичи экен. Ошентип эми басынтпаңыздар, ушул чоң кишилерди мен 70 жашты мен аттап өтүп келет. 75 экенсиз. Макул, жок, 5 эмес, 70 жаш. Азыр эми сиз жана буржуазия деп калдыңыз, буржуйларга окшоп калып баратышат тиги бу деп атасыз. Сиз өзүңүздү буржуйга окшотпойсузбу? Жок. А мен окшотуп атам. Сиздин тетиги мына портфелиңизди көрүп, ага кагаз батпайт экен, телефон батат экен, акча батат экен, андан башка эч нерсе жок. Это не подарили. Эми буржуйлардын немесин подарить этишиптир да. Мына мен жакшы, сиз бек. Жакшы экен. Вот мына саатты көрдүңүзбү? Макул, жакшы экен. Правительство иштегенде ошо актив я не просил. Төлгөндө болбой ушу эти часы не подали, видите?
жазып туруп. Жакшы экен. А тигин дагы падар эле. Дагы канча жыл отурайын деп атасың? Мен азыр эле кетейин десем, жаштар кетирип атпайбы? Сизди да ушу ушинтип атышабы? Я могу, мен айтып атам да, мен мындай да сессия шайланбадым. Мен болсом айтат элем, кете бериңизчи аксакал дейт элем мен, чындап эле. Все, до свидания, ушул. Мындай да эми. Жок, эл шайлайт, мен түшүнүп атам. Эмне үчүн кайра эле шайлана берет? Кайра эмес, бул киши госучреждениеге келип жаңы шайланды да. Биринчи жолу шайланды. Мен бир жыл 4 ай иштеп атам. Ошонун арасында ушунча иш кылдым. Туура. Анан кайнай голосование. Бул кишинин эмне авторитети бар эле? Мурда бир көзгө көрүнүп, бир жерде укук коргоп, мындай кылыш керек, тигиндей болуш керек деп күрөшүп жүрдү эле. Бул боец беле. Мен көрүп турам, азыр бул киши боец эмес экен өзү. Табиятынан боец эмес. А бул жерде өзү боецтер болуш керек эле деп ойлойм. Мен боец болсом да мына боецтерди тарбиялап атам. Мынау 2019 жылы мына сизди айтып атышат да, сизди Атамбаевдин досу деп ойлошот экен көпчүлүгү. Анан эмени жана достуктун 53% эмесин 20 миллион сомго сатканга аракет кылган дейт. Жок. Бул кишини. Мен достук боюнча я вам скажу, да. Достук боюнча айтып берейин. Мындай да мен ушу конфликт болгондо достукта ар кандай мына менин алдымда иштеген жетекчилер ошол жакта мындай да биякта обон деген бар эмеспи? Кыйкырган аялдарды бияка отурусуп коюп, элдер киргизбей, киргизсе жаккалап, биякта мушташып ошолорду ар кандай жерден келген эң бузукта чогултуп коюптур, ошого жаткырып коюптур да. И они там жили, на 6 миллионов прожили. Жатып тамак ичип, бир аялдар өлүп калыптыр ошол жактан. Анан кийин вот этот достук, он пришел в такое, знаете, минус состояние, он просто мындайда не был способен себя воспроизводить дегенде. Анан биз келгенде Калыс деген жигитти директор кылдык. Я еще сам рекомендовал. Ошондон бери азыр плюс болуп оңолуп келет да, прямо скажу. То есть прибыльга чыктыбы чыгылат? Прибыльга чыкты. Вот был первый раз он 5,5 миллионов раздал долги. Он за первый месяц, за 1 месяц работы. Долги закрыл. Сейчас жакшы өнүп келет. Первый раз он нормально работает. Өнүп келет да, сейчас посмотрел, и дорожки поселил, и внутри все. Но я год и 4 месяца, я там никакого отношения не имею. Но сейчас я к нему отношения имею, потому что он наша структура, да, он Атамбаев мен иштеген, бирок я с ним не был другом. У меня вообще друзей нету, только коллеги. Сиз жанагы Ысык Атадан 10 КАМАЗ мусор чыгарылган жөнүндө айттыңыз. Чолпон Атадан 30 КАМАЗ чыгарылыптыр, негедир айтпадыңыз? Мен, не спросили же, мындайда Чолпон Ата, мындайда самый такой красивое место дегенде да, аккуратный участок, пляж прекрасный, шарга жакын. Он да лакым кісі бүт бары қарап тұрады да мындай. Байлар, как бы ушундай, бұл жерде кимдики? Профсоюз, профсоюз болса, значит ничей. Мұны бір көз артып қылдық, ушу бір алсақ бүт ойлар бар, я так думаю, да, психологически. Анан мындайда эми ошону чын эле мындайда Курмалиев деген директор болған екен, анан башкалар просто его кажется, убивали, чтобы его обанкротить. Кто провел под банкротство? Чтобы его продать. Саякат мейманканасынын арендасын көтөрдүк деп атпайсызбы? Канчага чыкты? Саятта мындайда аларда биз 5 тыйын алып ачылыкта. Бир кезде биякта иштеген төрага ошо азыр тирүүбү ошо киши? Тирүү да жүрөт. Анда сурабайлыбы канча? Уже сурадык аны. Эмне дейт? Тиги тияка барып сурады аны тепкилеп. Анан айтам да азыр 850 тысяч получаем. То есть это хватает на одну зарплату нашего аппарата. А мурда 1 тыйын алып ачылык. Алар 49 жылга алып коюп турду. Это считайте, что совсем. Турбазада Бишкек биздики болчу да, бир кезде пожар сделали. Как это, кто сделал? Это надо понять. Жакшы сатып бербептир. Хорошо, что еще. Бирок аякта суд туруп, и бүт баары клубок болуп калыптыр да, мы распутать не можем. Анан дагы бир маселе. Сиздерде жанагы мүлктү ижарага берип атканда назначениесин карайсыздарбы, карабайсыздарбы? Не максатта иштетет деген жерин? Мындайда ар бир мүлк өзүнүн назначениеси бар. Ошол каралабы, каралбайбы? Мына, например, Кыргызстанда... То есть мен түз эле сурайын, сойкукана ачса болобу, болбойбу сизде? Алар калтырыш керек да, вот свой предназначение, калтырыш керек, аны бузбаш керек. То есть сойкукана ачып иштетсе болбойт? Ошо ойдон калтырыш. Мисалы сиздердин бир оштогу бир лагериңиздер бар, билесиздерби? Ошто. Бизде мындай экен да, турбаза. Тармакка да кирет, Жок, оштун өзүндө. Что турбаза? Ошто турбаза бар. И ошол сойкукана болуп турат, билесиздерби? Кандай болуп турат? Сойкукана. Сойкукана бар. Ал болгон дейт.
Жанагы мурдагы иштеткен жана Кадыр Алиевтердин колунан алдыңыздарбы Аларды бүт барын кетиргенбиз, эч ким жок. Жаңыны койдук да, он молодой парень, мына, могу жигиттей, он созидает там. жери сатылганбы, сатылган? Сатылган жок, биздики да калды да. Аны сатып эмне кылабыз сатып? Это знаете, И анын арендасы канча болду эми? Метр квадрат? арендада мен метр билбейм, бирок у нас соглашение есть, мына улам билет. Мындайда бизде ошто только есть пасентош и турбаза вот это. Эки директоруңуздар айтып атат, сиздер. Мен Тумаковго акча бердим деп атат. Мында мен Ал жөндөн жөн айтпайт да. Мисалы азыр мен сизге келип туруп эле мен айта албайм да мен. Мисалы сиз менен тааныш болбосом, башка болбосом. Идрис, мен Кызаевга мен акча сурады эле акча бердим дей албайм да мен. Сиз айтасыз деп, слушай деп. Мындайда бул вопрос такой тонкий, деликатный, ошон үчүн сиз улан Бекечин айтса, он вам полностью расскажет. Это, вы знаете, там есть такие вещи, которые он должен вам сказать. Хорошо, что вы пришли. Там мындайда бир интрига бар да. Анын биздин арабызда эле жүргөн киши ушуну жазып атат. Я хочу, чтобы вы это знали. Недвижимость боюнча сөз болду. Анда мынтип айттыңыз, могу жерде деген могуларды кетиресизби деп. Биз деген возраст келип калган жок. Ошентип айттыңыз да? Биз деген наемный работа. Жок, кетиресизби деген жокмун. Булар дагы канча жыл отурат? 30 жылдан бери отурат деп атпайбы? Мен деген мына 20 жылдан бери отурам. Так, иштеген. Эмне үчүн мен ошо азыр 68 келдим. Эмне үчүн мен отурам? Менин ордума деген киши келди. Биз деген конкурска билип өткөнбүз. Келди. Анан карап туруп эле зарплатаны карап турбай, мынакей ал келгенде голубая кылат. 21 000 сом заведующийге. Надбавка сескес жок. 15-16 000 сом кантип иштейм деп келбей атпайбы? Туура. Ошон үчүн. Туура. Анан коюп туруңуз. Анан деген биякта Мен патриотизмге такырышам. жаңы айтып атасыңар. Недвижимость. Но могу жердечи биздин профсоюзда деген аябай жакшы функциябыз бар. Защитный функция. Эмгек коргоо, мынакей мен ошонун начальнигим. Биздин кол астыбызда мынакей 30 инспектор иштейт. Ошонун баары тең как раз өндүрүштө болгон кырсыктын баарын иликтеп иштейбиз. Мен азыр жарым жылдын ичиндечи мынакей ошонун бүтүн баарын элге деген деп жардам бир эле единое пособие 66 миллион сомду алып бердик. Аны деген эмне үчүн айтылбайт? Недвижимостьке киресиңер. Себеби азыр бурдалып аткан ошо болуп атса. Анын бузулуп жаткан ошо. Профсоюздун иши дагы башка иши бар. Мен аны түшүнүп атам, бирок ошол эле учурда мен бир мисал айтып берейин. Мен ошол эжекенин сиздерге алып келип жетелеп алып келет окшойм ошо. Ал кишини мен тааныбайм, билбейм. Мен просто айтайын деген мындай. Жалал атта бирөө бир эжеке медсестра болуп иштеген. Өмүр бою ошол жерде иштеп туруп, 3-4 баласы бар экен. Анан ал жанагы эмне жугуштуу оору бар жанагы. Бөйрөкпү, боорбу ошодан не деп коет, жанагы сарыктын бир түрү бар го, гепатит. Жуктуруп алыптыр. Да, жо, С эмес, оорураактыр. Анан жуктуруп алыптыр. Жуктургандан кийин андан ошол баягы жыл сайын жүргүзүлүүчү анализде ал билинип атат. Билингенден кийин сиз сокращение болдуңуз деп айдап коюп атат. Буга эч ким эч нерсе төлөгөн жок. Ага даже оорусу, диагнозун эч ким айткан жок. Анан акыры ал кайра барып тур, мен эмне үчүн мен сокращение болдум? Барса анан акыры чакырып алып туруп мынтип айтып атат. Эжеке кечирип коюңуз, ушундай чыгып калган, сизге айта албай анан ушинтип айта берди. Анан ал келип, ал Бишкекте жүрөт. Баласы азыр мектеп жашындагы баласы мойкада иштеп атат. Өзү эч жерде иштебейт, эч нерсе жок. Мисалы ошонун укугун бирөө коргош керек беле? Ал мисалы медицинада иштеди, өзү рисковать этти. Анан жуктурду. Анан жуктургандан кийин жараксыз болуп калды, чыгышка деп туруп айдап койдук. Ошол нерсени бирөө коргош керек. Эрежеси бар. Ошол эле врач эметкен. Бул силерге кайрылды, келсе эч ким реакция берген жок. Биякта деген отрядской комитет бар. Директоруңуздар отурат. Ошол учурда директоруңуздар айтып атат. Бизде профицит болуп, ушунча акча болуп атат. Анан биз освоение кыла албай калып атабыз. Освоение кыла турган акча, анан кийин бул бир эле порция жейт, эки порцияны жей албайт. И ошол акчаны мындай кылалы деп атабыз. Силер отурасыңар 25 000 сом эле айлык алып деп. Булар ачкабыз дейт, азиз профицит. Ал акча деген такыр түшүнбөдүм. Ал акча деген бизге тиешеси жок, такыр. Ал ошо келген акча бүтүн бар деген путевкага кетет. А бизге андан тийбейт бизге. Сиздерден эмнеден тиет аны? Бизде деген жана профвзностон эме отраслевой берет. Ошонун бизден бюджет бар. Ошондон бизге айлык төлөнөт. Ошон үчүн кичинекей болгондо мына азыр элге мисалы мен эл сыяктуумун. Мындай айтайын, мен сиздердин мына чөйрөңүздөрдө мен самый тупоймун, ачык айтайын. А бирок эл деле ушундай. Ошолор муну бардыгы түшүнгүсү келип атат. Бул жерде жетекчиси профицит жөнүндө сүйлөп атат, планча миллион деп атат, президент болсо 600 миллионду жеп койдуңар деп атат. И ошол эле учурда силер отурасыңар. Биз 25 000 сом эле айлык алып отурабыз деп. И мына зданияңарды карасаңар, оно жак чаң басып кетиптир. Өмүрү бул чаң арчылган эмес бул.
И мынау уже билбейм, эми суу эле кирбей турат, ошон үчүн турат. А бирок мыналарыңыздар ошо Союзда курулуп берилген экен, ошо Лениндин эстелигиндей болуп турат азыр. Сиз туура вопрос бердиңиз. Жанагы бир киши ооруп калыптыр. Мында защищать дейт. Мындайда бизде мына областной совет бар. Анын атрасы 20 тармак бар да. И здравоохранение, образование, туризм, пищевой эмне кандай жок. Ошол киши караса они должны защищать. Бүт баары Французская Федерация келбейт. Эми ушунда бизде адил бар, бирок алар биздин алыбызды алар чечиш керек да. Алар чечилсе, биз кечен келсе, биз аны карайбыз. Однозначно мындай. Ошон үчүн бул киши мындай столикка жүрүп, колоп өлүп калса, вот такие серьезные. Биз карап жүрөбүз. Бирок ошон үчүн мындайда мөлекей биздин ооруган кишилер, они должны быть членами профсоюза. Бирок алар профсоюз болсун деп биз карап атабыз. Однозначно туурабы? Потому что элдер бар да. Biz bir maселени караган андай жок да. Атайын консулды бериз. Мен госслужбанын төрагасы болгонда айттым да, жанагы дом престарелых бар эмес, ошонун директорун неопосно жаңы президент болом деген министр алып коюптур да. 2 жыл сот ошоп мы ее вернули. Благодарить этти бизди. Мы за нее по судам ходили. Биз ушуну кылганбыз да. Сиз айтмакчы, о биринчиге берген муну бланкаларыңыздан мага да бериңчи. Мен окуп көрөйүнчү да. Сиз кызык эмес го сизге. Сиз только акча деп сурайт экенсиз. Жок, ушул акчанын баардыгы, мүлктүн баардыгы ушу жерде деп атпайсызбы? Жок. Пожалуйста, знаете, вот я ему дал, что мы делаем, да, вот это чисто. Эми сиз азыр мактанган бердиңиз, анализ деле бердиңиз. Я вас смотрю. Нет, я ему дам. Он в конце есть, да? Анан акчаңар ушунчалык көп экен, мына бир баракка бир эле же бетине печаттапсыңарбы, экинчи бети калыптыр сиздерде. Акча көп да. Башкалар болгондо кичине үнөмдөйт. Жок, ошол акчадан ошол жанагы 60 миллиардтан бизге тийсе бир жөн, баары тең путевка кетет. Биз андан эчтеке албайбыз. Путевка боюнча өзүнчө тема. Мисалы, эмеге барсаңызбы, Оштун эмесинде мен ижарага алып ошол жерден Оштун профсоюзунда ижарага алып 5000 сомдон отурганмын. 2 күнү көкөрөт элем. Чыгып мындай карасаң эле түштөн кийин сүзүлүп мына 5-6 мас чыгат жанагылар. Күнүгө ошол, Кудайдын куттуу күнү. Анан кийин алар каяктан ичет деп ойлойм да, көрсө. Жанагы путевка берчи деп бир бечара эмгекчил келет экен. Келсе анан кийин хорошо, кандай кылабыз, мына деп анан кийин жанагы кичине колуна берет экен. Бергенден кийин анан алып путевканы берет, анан отурушуп алып анан Бир жери жакшы. Федерация деген путевка бербейт. Бизден эмелерге берет, таратып берет. Ошол мен профилдики ал жерде коллега болуп алышкан бардыгы, сиздердегидей оппозиция жок а жерде. Ал жерде профилдик жанагы төрагалар менен берки профсоюздун элдери бар. Ошол тиет, а бизге тийбейт. Быйылкы жыл 738 миллион болду. Ошондон бүгүнкү күнгө 324 миллионун алдык. Анын баары биринчиси жана курортторго, анан жайында 2 ай Алато, Омуту Кысыкөл, анан Жаллабадта Арстанбаб деген иштейт пансионат, эс алуучу жайы. Ошого кетет. Андан кийин лагерлерге барат. 28%. Анан бул акчадан 1% бизде 5 киши иштейт. Бөлүм бар. Бул бөлүм жолдомолорду пландаштыруу. 700 канча дедиңиз? 738 миллион. 738. Такталган бюджет боюнча. Бул бюджеттин акчасы эмес. О, мен түшүнөм. Жок, яктыкы. Ушуну азыр бөлөлү бир путевканын баасы канча азыр? Азыр ар кандай болот? Бир 30 алсак, бир 28 миң деп алсак болот. Эми бул ошондо бир жылда канча адамга путевка бересиздер сиздер? Буйруса, если бүгүнкү күндө биз 5500 путевка бердик. Ал 324 гана миллион сомдун каражаты. Бул жанагы санаторияларга. То есть быйыл сиздер 26 миң адамга кеминде 26 миң адамга путевка берет экенсиздер. Баарын чогултканда буйруса 32 миң. Анан бул жанагы эмечи. Ал каяктан алдыңыздар? Жок, ал мындай болот Идрис. Мындай азыр деген бул бизге каралган каражат, бул эменин эмгек жалпы Кыргызстанда эмгекке жарамдуу жарандардын бир 25-20-га 70-ке жетпеген пайызы. Если 2 миллион 300, 2 миллион 200 деп алсак, орточо статистика менен эмгекке жарамдуу жарандарды, анда бул 36 миллиардка чыгып кетет. Ошон үчүн биз анан жетишпеген жолдомолор жетпегенде
эле биз бирөөгө берсек сизге, сиз бул коллегага салып барсаңыз болот. Анда 10 күндө бир жолдомо бир киши адамга 20 күнгө дарыланганга пай эметкен. Бул саю анан азыр жетишпейне байланыштуу 2 киши бар. Ошондо 2 домодуктарга жана эс алуучу жайда 2 кишилик жолдомо бар, 3 кишилик жолдомо бар. 2 кишилик жолдомону биринчи 2 киши бар, 6 эс алып кетет. Алар бар. Ошо менен көбөйөт 38. Ошо Бирок бул баягы мисал мен азыр мугалим болуп мектепке жумушка кирсем, анан менин айлыгымдан канча пайыз кармалып калат? Сиздин өзүңүздүн 1 айлык тапкан акыңыздан 30 күн иш күнү болсо, 22 күн болсо 1% кармайт. Иштеген мектебиңизге 65 же 70 калат. 80. Же 80. Быйыл азыр азай көбөйүп атат. А бул мени 0,25. Бул работа эмгек иш берүүчү общий эмеден ошондон кетет. Мындай дұрыс, бирine сөз кошуп коеюнчу. Биз энде Моурекил соцфондко жана 0,25 деп атпайбызбы? Ошо мына мекемеден соцфондко кетет. Фонд оплаты трудадан работодатель бияка перечислять эткенде, ошол соцфонддон бул эмеге федерацияга келгенде бизгечи, бизенден биз жана эле 1% 5 кишиге кармаганга анча-мынча калганы бүт курорттурга кетет. Биз bir счеттон bir счетко эле кетет. Биз көрбөйбүз бул акчаны. Анан ошол жака тие албайбыз. Баягы ошондо айтып калдым мен, путевка, анан могу путевкалар бесплатно чыгат атпайбы? Бесплатно, то есть ошол путевканан баары эс алып атышат да. Туура, бирок путевканы мынтип адамдын колуна берип аткан маалда сиз менен менин ортомдо контакт болуп атпайбы? Вот ошол учурда. Биз ошону эме деп уксаң сен, мына могу жерде федерация үчүн отурганда эле. Ошол учурда мына монетизация кылып алып атпайсызбы? Аны деген пада уксаң сен, биз путевканы жай, мына көрбөйбүз. Путевканы Гүлнара Токонова заведующий отделом бүт жанагы тармактык профсоюздун алтоосу бөлүп берет. Анан мен тармактык профсоюзда иштеп келдик. Мына төрага ошол жактан биз правкомдорго бөлүп беребиз. Анан биз путевканы мындайда мен жакында айта албагайдым баягы тиги урматтуу презентацияндачы. Биз путевканычы байкасаңар могу акчага мына баягы 40 миллион келди. Путевканы натур путевканы ошол акчага эле чыгарабыз. Биз акчаны көрбөйбүз. Анда азыр мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек экен, ошол баягы 0,25 дегенди сиздерден алыш керек экен да. Анда элди бесплатно кантип атат? Аны профилдик жанагы эменин өздөрү уюштура берсин. Специалисттер толтурабы? Эч кандай работодателдер эмес, баягы адам өзү чилендер өздөрү гана берсин, все болду. Азыр работодательдерди дагы ошентип азыр кыйнай берет экенбиз да. Азыр көрсө ошончо огромный акчаны алып келсеңер. Далай каралган аны ошол система. Ошол эле учурда мынага окшогон мүлктөрүңөрдү арзан сатып отурасыңар, жерлерин сатып атасыңар. Жок, сен могу тили көрсөтөт экенсиң, мен билем. Я недвижимость не курирую, но я не знаю, почему ыдырыс такое отношение. Ой, мисалы мына буга чейинкисин мисалы Ошту мен өзүм өз көзүм менен көрүп келдим. Өзүңөрдүн директоруңөр сатыптыр. Ага бардыгын карасам төрага кол коюп берип атат. Мынаны өнүктүрүш керек, ошон үчүн мына жерди сатыш керек десем, макул, молодец деп түшүнүп атат. И ошону азыр буйруса алабыз деп отурасыздар, буйруса деп. Качан буйруйт өзүңүздөр туруп көчүктү көтөрүп барып туруп, мына соттун давай мына деп арыз жазган жоксуздар. Качан барып ыдырыс барды, барып анан чөй жерден бир шапалак жеди, ызы чуу болду, анан кийин эми алабыз Кудай буйруса деп отурасыздар. Урус мындайда бүт арыздар жазылган. Иштеп атабыз. Мен мына Марал Мамановна канча жолу барып атат, бир нече жолу Ошко учуп барып мына эки жанагы юристтер катуу иштеп атат. Чын айтам мен. Биз чоңдорунан чыгып, бүгүн эмне жакшы, мына ген прокурор бар, аларга берип атабыз. Алар бизге көзөмөлдөп, мен ой, мына жакта сиз ишенген юристтериңиз ал Маматкарим менен сүйлөшүп отурат. Өздөрү айтып атат, Маматкарим чалып, мага жардам бер деп отурат силердин юристтериңерден. Жок, алар менен сүйлөшүп атат кадимки. Жок, башкалар сүйлөшүп атат. Биздики сүйлөшкөн жок. Мен точно. Жок, именно силердики. Профилдик эмес, силердики. Жок, биз өзүбүз. Өзү айтты. Жок, ал туура эмес. Мен я могу точно сказать. Иштеп атабыз. Биздин ишибизди деген такыр көрөзбөй атат. Жалаң эле не дейсиң? Сен башка иштериңди толтура. Ой, башка иштериңерди аны кылуу милдетиңер болсо, аны силерди бирөө шайлап алып келбесе, өзүңүздөр да мен ушун кылам деп келгениңизден кийин аны милдет кылбай эле кылыңыздар да. Ошону көрүп жалаң эле не дейсиң? Ой, көчөгө чыкпасаңар, бийлик менен ойноштой болуп жүрсөңөр. Мындай кылабыз деп тургандар. Мына Идрис келгенде рахмат. Мен журналисттерге дайыма ыраазымын. Только мындай мына эми бейөкмөт уюм силерде өз негизи мындай алганда. Бейөкмөт уюм силерсиңер өз негизи алганда. Бирок силерге азыр митинг өткөрүүгө, демонстрацияларды өткөргөнгө, наразылыкка чыкканга, мыйзамда мына өзүбүз булар ушинтип митинг өткөрсө болот деп силерге укук берилип атат. Ал башканы эч кимисине берилген жок, силерге берилген. Бирок силер качан бир жакшы эме кылып, мисалы мына жок бул киши айтты азыр. Жанагы жашоо минимуму боюнча, жашоо минималдуу жашоонун эмеси өлчөмү боюнча.
Аны боюнча мадумарып чыгып, ошол жерде ызылдап, жанагы парламентте айтылып атат. Мисал профсоюздан бирөө чыгып, "Ой, ушул жашоо минимуму мындай болуп атат. Силердики жашоо минимумуңар мынча, а биздин айлык андан да аз болуп атат. Же пенсия аз болуп атат, пособие аз болуп атат" деп эч ким айткан жок. Биз аны жазып туруп официально берген. Официально жазып коюп, кабинетте отурасыздар. Эмнеге көчөгө мисалы көчүңүздөрдү üşүтүп чыкпайсыздар мисалы? Биз мунун деген чыктык, 20-20 митингде жүрбөдүкпү жана өз законубузду защищать этип, законду защищать этип. 20-21 баягы эл менен кошулуп Жок, чыкпайдыңыз. ал эл эмес, өзүбүз чыгатканбыз. Эми Шубеевич, вы когда соцкомитетте болгондо жогорку кеңеште, жанагы жашоо минимуму үчүн канча айтып аттыңыз? Айтып атпадыңызбы? Комитетте айтып Биз атышты. постоянно Айтып атабыз. митингде чыгып, постоянно маселе коюп жүргөнбүз да. Бир мугалимдин айлыгы азыр болор болбос айлык болуп атат. Эмне үчүн прокуратуранын сотрудниктерине үй салынып берилип атат? Эмне үчүн СМБнын сотрудниктерине үй салынып берилип атат? Эмне үчүн соттордун бардыгын камсыздообуз эң жакшы? Эмне үчүн мугалимдинге үй бербейбиз? Эмне үчүн милицияга беребиз, а доктурга үй бербейбиз? Эмне үчүн ошону сиздер айтып чыкпайсыздар маселе кылып? Алар эмне башкача экен? Мисалы прокурор башкача, а берки мугалим башкачаракпы? Сиздин оюңузча биз профсоюз ушундай кыйкыр эле жүрүп. Ооба, кыйкырыш керек го дейм. Эмне үчүн кыйкырбаш керек? Талап кылыш керек да. Маселени коюп атабыз. Маселен каерде койдуңуздар? Макул, кайсы жерде айттыңыздар? Условия труда карабайт да. Мен сиздерди түшүнүп атам. Илгери Союздун малында эң күчтүү организация болгонсуздар. Профсоюз келет экен десе, начальниктер титиреген. Аларды уктум, айтышты, биз ушундай болчубуз, профсоюздан коркчу элек деп. Азыр сиздерден эч ким коркпойт. Себеби сиздер погода жасабайсыздар. Көчөгө чыкпайсыздар, бир жерге барып, мындай сотко жеткирип, башка кылып, ошол коркутуп койгон учурларыңыздар жок. Да, Идрис, күчтүү, профсоюз күчтүү болгон кезде биз көчөгө чыкпай эле чечилик маселе. Чынын айтам да. Сиз жаман. Биякта төрага бул членом бюро ЦК Компартия Кыргызстана болчу. Министрлерди чакырчу дегенде да. Сиз азыр бул жерге случайно эле шайланып калбаганыңызды азыр түшүнүп атам. Сиз көрсө мындай сөз менен ойноп отурганда, Жок, ойнобой эле иштеп атабыз биз. оңой менен алдырбай турбайсыз. Макул, ийгилик анда. Сизге рахмат. Макул. Жакшы. Uzun жыйындарды өткөрүп жүрө бериңиздер эми. Ушунчалык айлык аз болсун. Неге бул жер мынча талаш болот? Президент өзү айтып атпайбы, бири-биринин чекесин жарганга чейин барып деп. Бул эмне бул жерде? Анан айлык аз. Берки бюджеттен түшкөн акча буларга тийбейт экен. Анан неге бул жер мынчалык талаш болот, мен түшүнбөйм. Биздин федерациянын бюджети такыр башка, а жанакы 20 отраслы алардыкы башка. Мен аны түшүнөм. Биз ошолордон акча алып деген ошого. Вот ошол. Силер наркылар берсе, дана ошолордун акчалары чоң. Жанакы айтып атпайбы, 200 миң сомдон алат деген. Ошолорду. Анан неге бул жер талаш болот мынчалык? Наркыларда талаш болбойт да. Ушул кабинет талаш болуп атпайбы? Мен просто тиги выборный должность эмес. Мен просто тиги наемный работник. Түшүндүм. Рахмат. Ошол. Жанакы эмени айда берсе кетип калам дегендей. жок. Битак эле айла жок, иштеп атабыз деп. Биз кетсек ким иштейт? Жок кишилер. Анан чынында кичине эмерегин көрөбүз койгулачы, мурки оказывается тиги дагы правозащитный эмеси бар экен деп. Бар, бирок ошону мен Жанакын айтып атпаймынбы? 66 миллион сомду мынакей жарым жылда биз алып бердик. Жарымынан көп соттошуп алып бердик. Анын ичинде, например, депутаттардын авария болгон тигилер ошолордун акчасын деле алып бердик. сиз мынчалык күйгөнүңүзгө караганда чындап иштеп атат экенсизчи. Үйгө барбай иштесеңиз керек. Түшүндүм. Аялыңыз дагы ушул. Вот аялым мугалим. Жанагы айткандайчы, көбөйтүп атат да. Акаевдин учурунда 600 сомдо иштешчи. Көбөйткөн деген тиги Атамбаевдин учурунда көбөйттү. Мына азыр көбөйттү. 30 миң деп алып аткан, аз деген ылдый түшүрүптен бир 25 тегереге мугалимди алып калды. Ага дерек кенеде акча иштешчи да. Такыр эле. Биз деле ошого деген көнүп калдык. Менин ордума киши келбейт го, такыр. Түшүндүм, рахмат.